Кечээ министрлер кабинети төрагасы Акылбек Жапаровдун жетекчилиги алдында министрлер кабинетинин кезектеги жыйыны болуп, отурумдун күн тартибинде 10 маселе каралды. Ал маселелердин катарында жыйында Бишкек шаарындагы Аларча көрүстөнүндө сөөк коюуга орун калбай бара жаткандыгына байланыштуу Ала Мүдүн районундагы Байтык айыл аймагынан 22 гектар жерде айыл чарба багытындагы жерлер категориясынан которуп, көрүстөн катары берүү чечими кабыл алынган. 31 гектар аянтты ээлеген Аларча көрүстөнү 1948 жылы ачылган. 1973 жылы Фрунзе шаардык кеңеши көрүстөнгө мамлекетке эмгеги сиңген инсандардын гана сөөгүн коюу токтому кабыл алынган. Ички иштер министрлиги айдоочуларды Бишкекте унаа менен жүрүүдөн карманууга чакырат. Ведомствонун басма сөз кызматынан билдиришкендей, 12-13 октябрда Россия президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга расмий иш сапарынын жана көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынына байланыштуу Бишкек шаары жана Чүй облусунун тургундарына жана конокторуна автоунаа менен жүрүүдөн алыс болууну өтүнөт. Белгилешкендей, аталган иш-чара учурунда Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун көчөлөрүнө маал-маалы менен чектөөлөр кирип турат. Бишкектин айрым жерлеринде 3 күн газ болбойт. Бишкек газ шаардык газ кызматынан билдиришкендей, 11 октябрдан 13 октябрга чейин оңдоо иштерине байланыштуу Красностроитель районунда Сары Челек көчөсү, Аларча дарыясы, айланма жол, Киргизская көчөсү, Лагвиненко көчөсү, Курманалиев көчөсү, Зеленая көчөсү, Новая көчөсү, Колхозная көчөсү, Заводской тар көчөсү менен чектелген аймактарда, ошондой эле Лебесов көчөсүндө, Ауыл, Новосельская көчөсү жана Кичи Чүй каналы менен чектелген аймактарда газ убактылуу өчүрүлөт. Бишкек газ түзүлгөн ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана түшүнүү менен кабыл алууну өтүнөт.